Бүгүнкү күндө Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы кандай деңгээлде белгиленүүдө? Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов бүгүнкү күндө белгилүү саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата бир катар маданий, илимий иш-чаралар, эскерүү кечелер, сынактар өткөрүлүп, биографиялык басылмалар даярдалып, мектептерде жыл башынан бери республика боюнча ачык сабактар, класстык сааттар, ал эми жогорку окуу жайларда илимий практикалык конференциялар жана музейлик көргөзмөлөр уланып жаткандыгын баса белгиледи. Мындан сырткары аталган саясий ишмердин 100 жылдык мааракесине арналган толук метраждуу даректүү тасма тартылып жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле Турдакун Усубалиевдин элесин түбөлүк сактоо максатында Чүй облусундагы чокулардын бирине анын ысымын ыйгаруу маселеси иштелип жатат. Учурда уюштуруу комитети пландарын аткарууга киришкени маалым болду. Ал бир катар инфратүзүмдөрдү жана социалдык объектилерди реконструкциялоо жана курууну камтыган 18 пункттан турат. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков белгилүү коомдук ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койгон. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий жактан калыптанып өнүгүшүнө зор салым кошкон. Ал 1919 жылы Кочкор районундагы Кочкор кыштагында туулган. 2015 жылы 6 сентябрда каза болгон.